Саламатсыздарбы. Эмеси Геошондо программасы. Бүгін Бишкекте дагы бир митинг уюштурулду. Ага чогулгандар зордук зомбулукка каршы даярдалган 8 март күнү болбой калган жөө жүрүшкө катышкандарды коргоого алды. Ал күнү мыйзамды тартип орнотууга милдеттүү болгон милиция өзү бузган. Ошондуктан бүгүн мыйзам менен конституцияны коргоого багытталган ураандар да чакырылды. Мамлекетим баш мыйзамды бир жана аткар. Биз укуктук мамлекет болушун колдойбуз. Биз укуктук мамлекет болушун колдойбуз. Дагы бир жолу. Биз укуктук мамлекет болушун колдойбуз. Аткаркы лозунгубуз. Эгер мамлекет, өкмөт мени укпаса, тынчтык митинги менин укугум. 8 март күнү мыйзамда майрымдык маанай дагы бузулган. Жөө жүрүшкө чогулган кыз-келиндерге каршы бетине медицина маскаларын кийген жигиттер чабуул коюп, плакаттарын айрып сындырган. Милиция болсо ошолорду токтотуп кармаганын ордуна кыздарды кармап, автобуска тыгып, милиция бөлүмүнө алып барган. Ошондуктан милиция менен ошол жигиттер тобу байланышкан деп божомолдосо да болот. Мынчалык шерменделик Бишкекте көптөн бери болгон жок эле. Эл алак аялдар күнүндө эркектер аялдарды майрамы менен куттуктагандан ордуна аларды мазактап, колун кайрып, бүткүл аял затынын бетине түкүрдү. Революциялар учурунда ак үйдү коргоого милдеттендирилгендер милдетин аткаргандан ордуна ар тарапка качып кеткени менен даңкы чыккан кыргыз милициясы 8 март күнү алсыз аялдарга каршы эрдигин көрсөттү. 2 күн мурда болгон милициянын аракеттерин премьер кеч болсо дагы сындап чыкты. Президенттик аппарат азырынча эч нерсе айта элек, бирок баш прокуратура шаардык сотко кайрылып, 1 июлга чейин митингтерге тыюу салган кээ бир райондук соттордун чечимин жокко чыгарууну талап кылды. Ал тууралуу арызды мэрия берген, бирок азыр ага өзү каршы. Шерменде болгон милиция болсо эч кимдин кечирим сурай элек. Кеч керек жумуштан. Мына Кыргызстандын абийирин төгүп аткан бир министр болуп атат. Анын командасы болуп атат. Дагы бир жолу кайталап берейин. Биз жылдары, 10 жылдары ошентип Кыргызстан демократиялык имидж. Бизде имиджден башка эмнебиз бар дагы? Дагы кандай жетишкендиктерибиз бар? Ошентип чогултуп мына абийирибизди. Ошентип турганда бир күн менен ушинтип төгүп салганы бул менин оюмча абдан кечиримсиз нерсе. Экс-президент менен кээ бир депутаттар ички иштер министринин кызматтан чегинишин талап кылды. Коомчулук кыздарга кол көтөрүп, жөө жүрүштү бузгандарды, ал жигиттерди уюштургандарды жана милицияга ошондой буйрук бергендерди таап, жазалоону талап кылууда. Милициянын бул кылыгы дегеле акылга сыйбайт. Алардын жетекчилигинин да логикасын түшүнбөйсүң. Чолпон Жакупова муну жапайычылык дейт. Сегодня я вышла уже просто назло, потому что мен бүгүн атайлап митингке чыктым. Анткени ар башка улутчул лозунгтарды колдонуу менен байланышкан азыркы башаламандык менен жаман кылык такыр жүгөнсүз абалга жана жапайычылыктын чегине жетти. Мен бийликтеги ушундай акмактыкка каршы чыктым. Мен бул сабатсыздыкка тойдум. Безобразие. Поэтому я сегодня вышла против идиотизма, который творится во власти. Мне надоел вот этот вот мрак. Экс-депутат жана экс-вице-премьер Мира Жангарачеванын пикиринде мындай жапайычылык мурда эле башталган, бирок былтыр өздөрүн патриот деп атаган жигиттер Маданият министрлигине камчы менен келип, музей директорун кызматтан алдыргандан кийин күчөдү. Ошол окуядан кийин эски адатты колдоп, ошого суктангандар күчүнө кирип, же пропаганда аркылуу же күч менен коомдо өз тартибин орното баштады. Бийлик токтотуш керек. Мына зомбулукту. Все, башка бийликтен эчтеке кереги жок. Бири-бирибизди сыйлап, эркектер, аялдар бирге кол кармашып, бийликтеби, үйдөбү, турмуштабы, балдарга тарбия бергенде, иммиграцияга кеткенде, бул жерде иштесекпи, биз кол кармашып бирге жүрүшүбүз керек. Мен коркуп атам, бүгүн коркуп атам, эртең биздин кыздарыбыз кантип жашайт? Мына бул урган балдары ушу бүгүнкү чоңоюп аткан кыздардын күйөөлөрү болот эртең. Тепкилеп өлтүрөт да кыздарды.
Это будет... Кечээ күнү келип кыздарды сабагандар ошол кыздардын болочок кайнаталары ушул үрөйдү учурат. Ужас в чем. Болочок кайнаталар, болочок келиндерин эмитен тарбиялап жаткандай. Ке ошондо саламатта алыңыздар.